Taşты сығып тарықты тапқым келет, тілімді мен туу тұтып өткім келет. Эне тілін есіріп чаңғандарды эне тілді ашатып сөккім келет деп Алтынбек Исмаилов ағабыз бір чучуққа жеткеле тұрған сөздерді айтып өткен екен. Бүгін эне тілді майрамын отырлай майрамдық шығарылышыбызды улантудабыз. Ардақты телекөрушілер, майрамыңыздармен дағы жөлі құттықтайбыз. Андықтан бізден Қотөрөбүздүн орын алып қалған қонақтарыбыз келіп қалған. Маңыздаралы. Бізден қырғыз тілді жана каада салт үрп адатыбызды ушунчалык кыргызга сиңдирип өсүүгө аракет кылып салымдарын кошуп келген бизде бүгүн Данакер Лингва болмокчу. Данакер Лингва бирикмесинин жетекчиси Исмаилова Кундуз эжекебиз, Бешенбековна эжекебиз жана анын мүчөлөрү Нурланбек Камчыбеков жана Бурул Додурбекова конокто. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Жалпы кыргыз элин майрамы менен куттуктайбыз. Майрамыңыздар менен сиздер дегендеги бүгүнкү майрамдык таңды кандай тосолдуңуздар? Кундуз эже, сизден баштайлы. Албетте бүгүнкү майрамдык таңды Пирамида каналы менен тосуп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Жалпы кыргыз элине Данакер Лингва маданий илимий коомдук бирикмесинин атынан мамлекеттик тил майрамы менен жалпы мүчөлөрүбүз куттуктайбыз. Чоң рахмат. Бүгүн өзгөчө күн, өзгөчө бая сөз кыла турган, себеби сыймыктана турган десек болот. Биздин баягы улут экенибизди тилибиз тастыктап да анылап турат да. Андыктан ушул жаатында Данакер Лингва деген бул эмнени түшүндүрөт? Бул ушул жаатта кандай иштер алып баратасыздар сиздер? Данакер Лингва маданий илимий коомдук бирикмеси 2012-жылы негизделген. Данакер деген бул ата менен эненин ортосунда бала данакер болот. Биз мен өзүм сиздердей журналистмин. Журналист дагы эл менен коомдун ортосунда көпүрө болгон сыяктуу данакер мамлекеттик тил, улуттук каада салтты өнүктүрүү эң негизги максатыбыз, багытыбыз. Анан калк арасында кадыры сиңген, элге эмгеги сиңген инсандарга стимул берип, алардын мындан да жакшы ишине көмөкчү бололук деп түзүлгөн бирикмебиз. Бул кантип ошол Данакер Лингва түзүлүшүнө кантип түзүлүп калды эле, кантип ой келди эле, идея каяктан келди эле? Идея бул улут кылып сактап турган эне тили, каада салты, үрп адаты. Анан кыргыз элибиздин эң бир эч ким тартып алгыс байлыгыбызда каада салтыбыз, үрп адатыбыз дейбиз. Бирок тилекке каршы акыркы жылдары мына ушул каада салт, үрп адаттарыбыз унутулуп бараткандыгынан биз мамлекеттик тилде жалгыз гана мамлекеттик тил комиссиясы же болбосо кыргыз тилчи мугалимдер эмес, жалпыбыз өнүктүрөлүк. Биз ар бирибиз өз салымыбызды кошолу деп түзүлгөн бирикме да. Негизи эле баягы бул ишти баштоодо дегеле бир кыргыз деген сөздү алып чыгам деген бир ишибизде бир дымакты бул сөздү мекенчил инсандар гана баягы демилгелеп чыгат. Андыктан ошол жердеги мүчө болуп тургандар дагы анан демдер дагы мен кыргызды даңазалайм, даңктайм деген инсандар. Андыктан мүчөлөрү дагы келип калган экен. Сиздерден сурайлычы, бул ишти алып барууда сиздер кандай бир максаттарыңыздар бар дагы калды да? Биз ошо Кундуз эжеге чоң рахмат, ошо мүчөлөрү ынтымакта баарыбыз чогуу биримдикте иш алып барабыз. Мен ошол бирикменин атын чыгарганга өзүбүздүн салымыбызды кошуп келебиз. Кундуз эженин айтканын эки кылбайбыз. Сизде Нурлан агай, дегеле ушул канча жашыңыздан баштап ыр жазып калдыңызбы же мындай ушул маданий борборго кызмат кылуу дегеле канча жүгү кандай экен? Жүгү ыр жазуу билбейм, ыр жазуу кесиппи же аны айта албайм. Анан ыр жазганым жаш кезимден эле жазгам. Канча жашыңыздан баштап? 5-6 классымда жазгам. 5-6 классымда биринчи ошо кыргыз тил адабиятынын Аскарбек Иманалиев деген журналист агайыбыз бар эле. Ошол ыр жазгыла деп ошондо жазгам. Дал ушул жерден анда темирди сыгылдында чаптайт, биздин эне тил бүгүн майрамыбыз бир ыр саптарын окуп өтпөйлүбү? Сизден баштайлы. Дароо эле. Ана биздин азыр Нурлан агайыбыз бизге жагымдуу бир чыгармаларды тартуулаган турат, келиңиз. Бир карыш деген ырмак бар анда.
Удалашып, артта айлар жыл калып, улам кызык алдыдагы кыр жарык. Узун жолдо канжыгаңда байланган, утурумдук сууга эрин мындалып. Максатыңа жетүү үчүн чарчадың. Маашырлантып атты күндө актаңың, мезгил учуп өмүр кемип баратты, майдаланып акшагындай арпанын. Мамилелер, муздак, суук, кышкы кар, мерездиктин кайтуусуна чыктыңар. Мейис татым ушул ширин дүйнөдөн менсинип өттү канча мыктылар. Чечен өттү, чебер синип сүйлөгөн, чатак өттү, өчкөн отту үйлөгөн, чапанынын этегине чалынып, чабал өттү ушул чалпоо дүйнөдөн. Куйкум сөзү, куйкалаган өзөктү, куйручуктай куудулдардын көз өттү, кумду жиреп, кумурскадай чубалып, кербен өттү, кылкылдаган көчөттү. Уйку соону соогат кылган түн калыс, улам чыгып кайра баткан күн калыс. Узун дейбиз, узак дейбиз, а бирок узун жолдун узанттыгы бир карыш. Ай баракелде, бале болушу бар. Мыкты биздин жүрөгүбүзгө түбүнөн терең орун алды десек болот. Жүрөктөн чыккан жакшы чыгарма экен. Ушул маданий иш-чарада, маданий баягы борбор болуп атпайбы? Биздин маданиятыбызды дагы көтөрүп атасыздар. Деги эле биздин азыркы учурда тил маданиятыбыз кандай өнүгүп жатат, кандай болуп жатат сиздин сарасеп боюнча? Албетте, мамлекеттик тил улуттун энчиси дейбиз. Кудай Тааладан берилген бизге белеги дейбиз. Канчалаган мамлекеттер бар. Улут мамлекеттик тили жок. Канчалаган улуттар бар, өзүнүн мамлекети жок. Ага караганда кыргыз эли мактансак болот, кубансак болот. Кубанып мактанып эле калбай, ошол азаттыгыбызды, мамлекеттик тилибизди көзүбүздүн карайгындай сакташыбыз керек. Ал эми сиздин жогоруда айткан сурооңузга мамлекеттик тил күнүн 23 сентябрда гана мамлекеттик тил майрамында же болбосо эл аралык эне тилди коргоо күнү 21 февралда гана эстебей, биз жыл бою ар бирибиз аракет кылганда гана мамлекеттик тилибиз өнүгөт. 23 сентябрда башка улуттун өкүлдөрү улуттук кийимди кийип, комузубузду чертип, же болбосо биздин 2-3 мейли 5 куплет ырыбызды ырдаганда эч качан өнүкпөйт. Ар бирибиз өзүбүз мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө өз салымыбызды кошушубуз керек. Биз көп учурда айтабыз, мамлекет жардам бериш керек, мамлекеттен кайсы бир деңгээлде акча которулуш керек, же болбосо кыргыз тилчилер гана ошол багытта тармакта иш алып барыш керек деп. Жок, биз эне сүтү менен келген тилибизди ар бирибиз аздектеген, бул өзүбүздүн мейкенчилдик сезимибиз деп билем. Анан дагы бир кыргыз элине мындай чымчып кетейин дегеним, биз эне тилди билбегендигибиз, эне сүтүн менен келген эне тилди билбегенибиз, энебизди кадырлабаганыбыз деп билем. Анан ушу ар бирибиз салым кошушубуз керек деп кетпедиңизби? Кантип салым кошсок болот ошондо биздин жаштарга бир баса белгилей кетсеңиз? Албетте, биздин тил эң бай тил. Кыргыз тили эң бай тил. Манасты жазган тил бул абдан бай тил. Биз мамлекеттик тилди өнүктүрүш үчүн, өзүбүздүн сөз байлыгыбызды көбөйтүш үчүн албетте китепти көп окушубуз керек. Улуу муундагы адамдар менен көбүрөөк пикир алышышыбыз керек. Ошондой эле, мисалы үчүн менин балам деле өзүмдүн тажрыйбамдан алсам, буту басып тил чыккандан баштап орус тилди садикке бала бакчага берген элек. Ал жерден таптак Кудайыма шүгүр орус тилин үйрөнүп чыкты. Анан ойлодум, мен өзүм мамлекеттик тилди өнүктүрөм деп жүрүп, балам орус тилде сүйлөгөнү болбос. Албетте көп тилди билиш керек, бирок эң ириде эне тилин наздектеп сүйүш керек. Ошол 3,5-4-кө чыкты балам. Бир жылдан бери кыргыз тилдүү бала бакчага бердим. Таптак кыргызча сүйлөп атат. Үйдөн биз ар дайым эне тилде баарлашабыз. Ар бирибиз деле мисалы үчүн ушул жерде отургандарыбыз баарыбыз айылдан келгенбиз. Шаарга. Ошондон кийин эле орус тилди үйрөндүк, чет тилди үйрөндүк. Анан шаарда тургандан кийин биздин балдарыбызды колубуздан келсе кыргызча бала бакчаларга берелик. Кыргыз тилдүү мектептерге берелик. Ал эми орус тилин телевизор көрүп атып, телефон көрүп атып,
коомдук транспортто жүрүп эле балдарыбыз үйрөнүп алат. Жашоо үйрөтөт. Жашоо үйрөтөт. Ушул бала деп калбадыңызбы? Мурунтан баягы биз шаарда жашагандар гана орусча сүйлөйт деп калчу элек. Менин практикалык жүзүмдө, мен дагы айылда чогулгам да, айылдагы бир кошуналарыбыздын баласы үйүндөгүлөр эч ким орусча сүйлөбөйт. Бирок ошол баласы кыргызча жакшы сүйлөй албайт экен. Жакшы түшүнө албайт экен, бир аз түшүнөт экен. Мындай айтканда орус улутундагыдай эле болуп калыптыр да. Бирок болбосо ата тегин бардык айылда чоңойгон да, кыргыз, көп кыргыз. Ошонун себептери кандай болуп жатат? Эмне себептен ушундай көрүнүштөр болуп жатат азыр? Мүмкүн ал баланын тилин ээрчип, мен жогоруда айткандай жанагыдай азыр чоң апаларыбыз, чоң аталары балдарды мектепке, балдар бакчасына жеткизип калбады, эми жаштар иштегендигине байланыштуу. Ошондо азыр көп байкайм, чоң апалар дагы, чоң аталар дагы, улуу муундар ошол 2-3 жаштагы, 4-5 жаштагы балдарды ээрчип, ошолорго неме кылышып, ошолорго ыңгайлуу болсун деп орус тилинде сүйлөшүшөт. Көп учурдачы. Эмне үчүн биз ушунча жыл жашаган тарыхы бар эне тилибизде сүйлөбөйбүз. Баланы ээрчип, ата эч качан башка тилде сүйлөбөш керек. Үйдөн жок дегенде үйдөн эне тилде сүйлөшсө эле бала ошого көнөт, калыптанат. Канча телефондон же телевизордон мультфильмдерди орусча көргөн менен эне атанын байланышы, ал орусча сүйлөсө сен жооп бербей койсоң, айла жок кыргызча сүйлөгөнгө туура келип калат. Көнөт деп ойлойм да. Менин өзүмдүн тажрыйбам ошондой. Соназ мен бурул эжеке да суроо бергим келип атат. Сиздин балдарыңыз кайсы тилде сүйлөйт, кайсы тилге басым жасайсыздар, кандай бала бакчага барат? Меники биз деле ошо үйдөн кыргызча сүйлөйбүз, баарыбыз эле. Так кыргызча сүйлөйт. Сиздин ыр жазганыңызга канча болду? Мен бала кезимден эле жазчымын, бирок эмнегедир ошо тартынып, кысынып, бошонтатып анан ошо кийинчерээк ошо көбүрөөк жазыла баштады. Сайттар аркылуу чыгара баштадым. Азыр мындай экен да, мен акырындардан сурап көбүнчө баягы сиздей эжекелерден сурап калганда мурун укмуш ырларды жазып жүргөн, бирок баягы турмушка чыккандан кийин ырлар жыралбай калат экен да. Эмне себептен ушинтип каласыздар? Сиздики тескерисинче баягы кичинекей кезде баягы чыкпай, турмушка чыккандан кийин өркүндөштүр. Ушунун сырын эмнеде айтып бериңизчи ошонука. Эми баары бир талант деген талант экен, аны эч ким ката албайт экен, сыртка чыгарыш керек. Иштеги нерсенин баарын сыртка чыгарыш керек. Келиңиз анда ушул жерден азыр чыгарып салбайлы. Эне тил майрамына турлай. Кайсыл? Бүгүнкү жалпы кыргыз элинде бүгүнкү эне тил күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Эне тилим деген ырымды окуп берейин. Кыргыз тилим энчимепсиз табылгам, келечегим кем карчысыз камылгам, керектүүмдү тапкам, дагы табамын, кереметтүү сенин бейиш багыңдан. 30 жаштан өтүп бүгүн курагы, оттой жанып күйүп турган убагы, келечекке тамчы болуп тамыптыр, кыргыз тилим кылымдардын булагы. Калыптанып кайра согуп жүрөгү, кынапталган бек түптөлүп түнөгү, ушул күнү тазаланган башаты, улуу күндүн уламалуу мүрөгү. Турмуш менен өйдө төмөн сүрөлдүм, тукурулдум, курчуп кээде бүлөндүм. Тилим менен аруумун мен тазамын, тилим менен толукмун да түгөлмүн. Таасын айтам, арданбаймын, жашырбайм, тилим барда баш аламан, чачылбайм. Тилим менен теңир тоодой бийикмин, тилим барда төмөн карап басынбайм. Ой, баракелде. Кандай сонунсуздар, э? Чындыгында бизге дем бере турган, төбөңдү көтөр, башыңды көтөр, тил менен биз сыймыктаналы деген бир уранга чакырат экен. Сизден дагы деле улай эле сурайлы, ошол эне тил боюнча мына 23 бүгүн майрамдап атабыз. Буга чейин кандай иш-чараларды өткөрдүңүздөр, кайсыл жакта өткөрдүңүздөр, кандай максатта деңгээлине жеттиби, өз деңгээлине?
Биз Данакер лингва маданий илимий коомдук бирикмеси эгемендүүлүк күнүнө карата анан билим күнүнө 23-сентябрь мамлекеттик тил күн майрамына карата 3-4 иш-чараны бириктирип өткөргөнгө аракет кылдык. Себеп дегенде биздин эң негизги мүчөлөрүбүз аймактарда, анан азыр баарыбыздын эле турмуш тиричиликке байланыштуу ар бир майрамда келип жетишпейт. Ошон үчүн бир кыргыздын улуулугун даңазалап жүргөн 3 майрамды чогуу өткөзөлү дедик. Анан 20-сы албетте кыргыз элинин кабыргасы кайышып баткен окуясы болгондон кийин биздин пландалган иш-чараны ары жылдырганга болгон жок бир чети. Экинчи чети бул иш-чара кыргызга демине дем, күчүнө күч кошчу иш-чара болгондуктан өткөзүүгө туура келди. 20-сентябрь күнү Ишеналы Арабаев атындагы Улуттук университеттин илимий китепканасында чоң залда бир калкка кадыры сиңген, региондордон, аймактардан тандалып келген мыктылардын башын бириктирип иш-чара өткөздүк. Ал жерде иш-чарабызда өзүнүн иши менен элибизге пайдасы жакшы бир дасыккан адистерибизге стимул ретинде биздин өзүбүздүн сыйлыктарыбыз бар. Ошолорду бердик. Албетте адамды сүйүндүрүп, кубандырып, стимул берип турган бул эң жакшы экен. Ошол сайын адам алдыга жүткүнөт экен, өсөт экен, мындан да жакшы ийгиликке жетишсем дейт экен. Ал эми дагы сурооңузду улай, бул кантип тандалып алынды деген суроо болушу мүмкүн. Бул онлайн сурамжылоонун негизинде аныкталат. Андан сырткары региондогу жетекчилер өздөрү эми мен бардык регионго бара албайм, ошон үчүн региондогу жетекчилер биздин айылдан, биздин айыл өкмөттөн же биздин райондон мындай эң дасыккан жүрүш турушу дагы кылган иши менен кийинки муунга үлгү инсандар бар деп бизге сунуштаманы жөнөтөт. Анан биздин өзүбүздүн Данакер лингва илимий маданий илимий коомдук бирикмесинин ичинде өзүбүздүн чакан калыстар тобу бар. Ошол калыстар тобу карап, көрүп, чечип, анан сыйлыктарды алардын ишине карата ыйгарабыз. Рахмат дейли. Жакшы бир иш өткөрүпсүздөр. Нурлан агай, сизден сурайлычы, буга чейин канча эмгек жаратып, жана ошонун аркасы кандай бир сыйлыктар менен коштолду? Кече жакындан өтүптүр, сиз дагы катышып, баягы сыйлык алдыңызбы деген үмүттө. Келиңиз. Кече катышып. Кечиресиз, мен жооп берип коеюн. Бизде Нурлан Камчыбеков агайыбыз Данакер лингва маданий коомдук бирикмеси түптөлгөндөн баштап биздин ошол түптөөчүлөрдүн бири. Бул агайыбыз нечендеген конкурстардын, сынактардын жеңүүчүсү, бир топ диплом, ардак грамоталардын жеңүүчүсү, 2019 жылдын мыкты акыны, алтын калем төш белгисинин ээси. Бизде Бурул Доктурбекова дагы алтын калем төш белгисинин ээси. Жакында эле өткөн Татуу Турсунбаеванын элесине арналган жакан конкурс өттү. Ошондо маданият министрлиги уюштурган, ошондо баш байгени алган биздин мүчөбүз менен азыркыга чейин сыймыктанып мактанып атабыз. Рахмат. Бардыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Убакыт учкан куш экен, бат эле убактыбыз өтүп кетти. Дагы бир ирет майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ишиңиздер илгерилей берсин да, Кыргыздын бир мекенчил инсандары аталып, эмгегиңиздер бааланып, сиздердин ишиңиздерге дагы бир ирет ийгиликтерди каалап, бүгүнкү эфирибиз дагы сиздер менен кызыктуу болду. Андыктан сиздерге чоң рахмат. Дагы да болсо алдыдагы жакшы жетишкендиктерге. Чоң рахмат келип бергениңиздерге, жана дагы ошо региондогу биздин элдерибизге дагы стимул берип, дайыма ишиңиздерге ийгилик болуп, кыргыз тилин, кыргыздын каада салтын, үрп адатын өнүктүрүп жүрө бериңиздер. Ишиңиздерге ийгилик дейли дагы. Ардактуу көрүүчүлөр, бизде конокто Данакер лингва маданий илимий коомдук бирикмесинин жетекчиси Исмаилова Кундуз Бейшебековна жана ошондой эле мүчөлөрү Нурланбек Камчыбеков жана Бурул Доктурбекова бизде конокто болду.